жашаса экен жар менен ынтымак. Акчыны, акчыны, жашаса экен жар менен ынтымак. Акчыны, акчыны, жашаса экен жар менен ынтымак. Кош бол эми коз гүлдү акчыны, сага жетпей чынылардын актыгы. Сен сынсаң да сени сунган перизат, эй, жашаса экен жар менен бактылуу. Акчыны, акчыны, жашаса экен жар менен бактылуу. Акчыны, акчыны, жашаса экен жар менен бактылуу. Жашаса экен жар менен бактылуу. Шампан içtim. Şampan içtim, ökürtüp. Şampan jattı gede meni kekirtip. Биздин элден Пушкин чыкса деген ой бир мезгилде жыргалдатты көчтү. Мен шампанды ичкен жокмун жөн гана. Бүгүнкү күн кубанычтуу күн мага. Ошентсе дагы шыңгытып иче бердим. Бүгүнкү күн кубанычтуу күн мага. Аралаш, ағы менен қызылынан. Ал ішті, ичкен сайын қызы улам. Үйімде ой сарайға кирип барып, уктады, тарс жығылы узунуна. Кайранер түнекенин кайдан билсин? Сезген жок өлүү экенин, тирүү экенин. Ач кылжыт чыккан жака мурдун тосуп, агызды кашка торпок шилекейин. Кичинекей муйтуйган мүйүзү менен оонатты. Ары сүзүп, бери сүзүп. Кызыктын 40 жылкысы кырдан ашып. Башынан магдыраткан уйку качып. Ой катын түрткүлөбөй ары жат деп алып бир мезгилде мас ойгонду көзүн ачып. Караса бүт көк ала болгон экен. Эр кулуң мына шуну көрмөк экен. Дагы жакшы багына торпок сүзүп аман калды. Ой, чоң мүйүз өгүз сүзсө өлмөк экен. Түшүнбөй сырым бойдоктун түрлүү сөз айтып айнаттым. Түндөсү көзүм илинсе түшүмө кирип ойгот. Биле албай жүрдүм сырыңды. Бир күнү айттың чыныңды. Жигитим бар деп жылмайсаң жибердим тартып чылымды. Суюн сенден ак берет. Сумсайтып эме как мени. Жигитиң барын билгенде суу сабай койгой. Кап сен. Жумшактык кылсаң кээ май талкан кылат аябай. Катуулук кылсаң кээ кабагын түзөт карабай. Ошол үчүн
өтө таттуу болбогун, жебесин бирөө өзүнүп. Өтө ачуу дагы болбогун, кетпесин бирөө түкүрүп. Чоңгыз. Токтосоң. Ар бир күндүн кайталангы сыры бар, ар жүрөктөн айтылбаган сыры бар. Тириликтин билгин келсе кадырын жакшырлардын саптарынан табылар деп, ЛТР каналында мени издесең ырларымдан табасың көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз өзүнүн өмүрүндө эң мыкты ырларды калтырып кеткен, кандай гана ыр жазбасын элдин жүрөгүнөн орун алган кыргыз эл акыны Байдылда Сарногоевдун чыгармачылыгына арналат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин ЛТРдин төрүндө кыргыздын төбөсү көрүнгөн мыкты акындар жана ошондой эле Байдылда Сарногоевду көргөн ардактуу замандаштар жана ушу Байдылда Сарногоевдун ырларынан таалим алган калемгерлер жана ошондой эле ыр сүйүүчүлөр отурат. Анда кол чабуулар менен биз көрсөтүүлөрүбүздү баштасак. Өткөн кылымдын 60-жылдары эң таанымал акындардын бири Сарногоев болгон. Байдылда Сарногоев. Биз ошо кезде студент болчубуз. Байдылда Сарногоевдун ар бир чыккан китебин жан талашып окуп, аябай бирибизден бирибиз талашып, жыртылганга чейин окур элек. Бул өзү мекенчил акын эле. Улутун кимдер сүйбөгөн, улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Мына ушул 4 саптын ичинде акындын айтайын деген ою акындык кредосы жатат. Биз ушул акынды көмир тутуп, аркасынан ээрчиген жаштардын бирибиз. Бул киши адам катары дагы аябай мыкты киши болгон, узун бойлуу, сулууча, артынан канча кыздар ыр жазам деген кыздар ашык болуп жүргөн эле. Ошону бүгүн эстеп, Байдылда Сарногоевдун кыргыз адабиятына деги эле поэзияга калтырган изи таасири чоң экендигин ушу азыр биз менен жашап жаткан замандагы жаштар анча билбей калды. Бул ЛТР телевидениеси абдан жакшы самалык баштаганын куттуктап коюш керек. Анткени дегенде өткөндөр, көз өткөндөр ыраазы болмойын, тирүүлөр менибет деген сөз бар. Ошондуктан биз өз өмүрүн өтөп, өзүнүн чыныгы өмүрүн ырларына калтырган акындарды дайыма эстеп жүрүшүбүз керек. Бул абдан жакшы нерсе. Arasından özün gana büyüyüp durgan çolpan elin Kokustan çancığızı ve yalandı de Oğlumdu digizgenden korkor elem ey korkor elem arasından bal canım gözdögü büyüyüp durgan jakut elin ağayde bakak dişin ey jarkıldadı yen üçün bir gülgönün bakıt elin ey bakıt elin Öldür bulak sezim menen Sezimdi sezdirip edim gözüm menen Dili çok mahabatım işte kaldı Dünyada kim var deysin öküm bögöne öküm bögöne Yaş kezde kimdir gana
жаңылбасын жанымда жоқ болсаң сен жанымдасың еңсеймін бирок саған ай жетпек кайда есім бол қайда жүрсің қарындашым ей қарындашым еңсеймін бирок саған ай жетмек кайда бары болгун бажырайган карындашым ей карындашым эми Байдылда жөнүндө айтканда биз студент убакта 60-жылдарда чыккан анын китебин ага чейин анын ким экенин элге кыргызга бүтүн тарап Байдылда таптакыр бир башкача акын экенин далилдеп Ак калпак деген китеп берди. Бул китепте ошол жылы чыккан өзүнүн калемдештери Жусуевдун Түрмөк булуттар, Эралиевдин дагы бир китеби ушулардан бул үч башка маанидеги акын болчу. Булар кыргыз адабиятына 3 жол менен келди. Байдылда кыргыз адабияты кыргыздын нагыз тилинен Манас бабабыздын тилинен жаралган экенин эч танбай өмүрүнүн аягына чейин ырдап берген, ыр жазган киши. Улутун кимдер сүйбөгөн, улутчул дешет билбеген, кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн дегендин өзүнчө бир китеп. Ал эми бул ошол сап 90-60-жылдары же 49-жылдары чыгып кетсе, сен тетик орусту унутуп калдыңбы? Сен коммунисттердин баласысың го деп туруп бала калмак. Мына ошол кичине ошондойго каршы чыккан бир гана Байдылда эмес, Советтер Союзунун алдыңкы акын жазуучуларынын калеминде бирдеме пайда болгонун айтып турат. Эми Байдекем жан дүйнөсү менен эми аны менен бирге болдук, бирге жүрүп калдык. Мен Кыргызстан маданияты деген абдан жакшы гезит бар болчу. Ошонун 19 жыл иштедим. Ошо Байдылда Сарногоев ошол маданиятка 2 күндө бирден келип турат эле. Ырларын алып келип турат эле. Анан эми аны чыгарбай койго мүмкүн эмес болчу. Анан чыгардык, чыгарат элек, элге жетет эле. Бул эмне деген акын өзү? Кандай талант деген бир суроо туулат кишиде. Байдылда өзү жетим өскөн, мындай улгайып калганда онду өткөн, Токомбаев биринчи жолу жолун ачкан Токомбаев эң чоң көрөгөч киши Байдылданын Байдылда экенин билген. Байдылда төгүлүп, чачылып турган акын болчу. Байдылда мисалы өзүнүн өмүрүндө кандай экенин, өзү кандай күндөрдү өткөргөнүн жөнүндө бир ырында айтып коет. Топтолук жетип төрөргүн, толгосу ушу энемдин, үстүндө туулган экенмин, уй жечүү саман өлөңдүн. Анда мен кыйын өңдөнөм, эмне үчүн сууктан өлбөгөм. Кубанып атам кетчү экен, чукатып сака өкчөсөм, бир дагы оюнчугум жок, көңүлүм кантип өстекен. Колгалар кийим кийбепмин, кокоштой болуп кирдепмин, койгулап жерге башымды, колумду казып күлжепмин. Анда мен итишегим темир өңдөнөм, анда мен неге өлбөгөм. Жетишпей жүрсөм мен анда, жетиштүүң азыр балама, ойногон оюнчуктары өзүнчө чакан араба, ойнойун дейм кошулуп, батпаймын бирок локуйуп деп коет. Бул жерде Байдылда ар бир ойдун, ырдын аягында бир кандайдыр бирдемени чыгарып, мазмунду, аны юмор, мындай күлкү менен чыгарып койчу. Анын
жанагы Москвада Горький атындагы институтта окуп жүргөндөгү мыкты досторунун баары дүйнөлүк адабиятка кеткен кишилер болчу. Дайым биз биринчи Байдылдага сөз берчү эмеспиз. Себеби Байдылдадан кийин биз калган кишини укпай коет болчу элдер. Ошон үчүн биринчи Байдылдага аягында бер деп сөз берчүбүз. Байдылда улуттун кайталангыс бир мүлкү. Байдылда дегендей чыныгы акын жасалма эмес, чын жан дүйнөсүнөн ырды жараткан киши төрөлүшү кыйын. Кандай болсо дагы биз дүйнөнүн баары атыптуу белгилеп, өзү ошого жетип алгандан да эле Байдылданын поэзиясы орусча жакшы которулбай, башка тилдерге ошончо жетпей жүргөн заман. Муну дагы бир убакта эң мыкты кыргыздын балдары чыгат го деп ойлоймун. Алар Байдылданы тетиги орустардын эң кыйын акыны Эсенинге окшоштуруп туруп дүйнөгө тарата турган күндөр келет. Ошо сыяктуу Байдылда акын орустун Сергей Эсенининдей болуп, кийинки муун мына азыр эркиндик мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Бизди мынабы тилибизди дагы бир башка жака бири буруп кетпесе, Байдылда акын абаңар төөлүккө жашай берет. Тең болуп бизге жаралган о термемдин башың аялдан. Баш кошуп бирге кел атат байыркың атам замандан. Энебиз болуп бакканын, төрөйүмдеп азап тартканын далилдей тарых далайдан. Түнгүзөп бешик терметип дүйнөнүң алгач көргөзүп, сактаган эчен ажалдан. Эмчегин берген энеңди, алган жар асыл жеңеңди, кур койбой сыйдан саламдан. Эси бар о эркек аттуулар, анда чыгарбай жүргүң санаңдан. Ардагы болуп ардактын до, мунаң атагың ушту көкөлөп. Турмуштун тутка көркүдөп, турабыз дайым бөпөлөп. Бирокта кээ бир аяш бар, билимсиз өскөн эселек. Уруят тешип унчуксаң, тилин жанып өтө көп. Мурунтук тагып мурдуна күйөөсүн жүрөт жетелеп. Акылсыз кээ бир аяштар ашыраң оозун желдентип. Жет апасынын теңдигин жекелең ага бергенсип. Эгешкен эчен душмандың эркексиз өзү жеңгенсип. Көп жылдар өткөн кемтикти көздөрүң эми көргөнсүп. Чолок деп ой жокер күйөөсүн, анан чойтоңдоба коет эрдемсип. Апыртма кээ бир аяш бардоң, ак жерден сөздү бардайтып. Бакпайт деп сенин атакең балдарын сөзгө алдантып. Кийимин өзүң алперип, отунун өзүң ой жаргансып. Ба тамагын өзү даярдап, табышкер болуп калгансып. Балдардын өзүн туудум деп баласын ата чаңгансып. Үй жайды курган күйөөсүн үшкүртүп кээде таң калтып. Күйбөгөн ой жерин гүл кылат, анан күлгөн аба төрөп алгансып. Көп күлөң кээ бир аяш бар, көзүңө жандың илбеген. Теңсинбей жерден адамды тең санайт өзүн күн менен. Оны сөздүн жарымын орусча тантып сүйлөгөн. Макарон менен лапшанын маанисин толук билбеген. Обу жок кээдең иш кылат, ойлосоң түшкө кирбеген. Анан момпо сүйгөн балдардай моданы билет катыра. Жарымай кылып тегиздеп жакшы эле карайт той кашына. Көчөдө жүргөн элдерге билбейм көрүнсөм дейби татына. Ороп туруп чачынан анан ыстакан коет башына. Чачырайт о мези деп коркум, кокус чалынса эле жолдун ташыны. Жел көйрөң кээ бир аяш бар, жетсем де сулуу чырайга.
Жетишпей кала сүйкөнсө жетики лупа bir айга. Бет жагың аппак мойны кир жуубайбы жуйбу bir айда. Емнеген ердім түйрікте вертегеш түшібі байға. Ақырың ой қойот күніні, анан апасы менен құдайғы. Үпылас кебір аяш бар үйінін içi самандай. Жипкере түшөт көңілің жытына да бар албай. Жамынып жатқан шейшебін bir айда bir жууп ала албай. Баласын көрсің ботала, жақасы жүрі тағарбай. Тавышып бердейт күйөсін тарағын издеп таба албай. Көчөдөн көрсөң алардың көрүнүшү маралдай. Көпкөнүң анын курусун көп билбей түйдүн жумушунай. Ан өзү конок эле келген адамдай. Эми көңүлүң кунак шай кылып көрүнгөн жерди жай кылып. Баласы балалуу эрлүү аяшты бактысынан тайдырып. Бүлүнбөс үйгө чыр салат бузуктук отун жандырып. Анан карылы кууп жеткенде жакшылык өтүп кеткенден өткөнүн эстейт кайгырып. Каргашалуудун алаяш баладан эрден бага айтпай анан калбаса болдуң ой каңгырап. Эмиң өмүргөң адам бир келет. Өмүрдүн өзү гүл демек. Көрктөн тубаны турууга сүйүүдөн бүткөн күн керек. Езилишип эки жаш эл менен тоюн бирге жеп. Күнүмдүктө үйлөнбөй түбөлүктө үйлөнөт. Түбөлүктүү болгон соң дүйнөдө башка ким керек. Сыйлашып ой жыргал заманда аяштар сүйгөнүң менен гүлдөбөт. Сулуулардын айдуусуна карасам, күндөн күнгө мен картайып баратам. Баягындай жакпай калдым кыздарга, магинит сөз бала кыяли. Тамашам, 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 ой тамашам. Аялымдын айдуусуна карасам, күндөн күнгө мен жашарып баратам. Магинит сөз жакпай калса өзүнө, майдай жагат бала кыяли. Тамашам, 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 ой тамашам. Мейли кыздар мени чал деп күлүшсүн, таарынчым жок ыларго күлүштүн. Узак жашап 90 жашка барсам да, аялыма солкулдаган жигитмин, 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 ой жигитмин, 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 ой жигитмин. Күндөрдүн бир күнүндө сурап калдык. Сиз залкарлардан Алыкул Осмоновду жакшы эле көрүп билип калдыңызбы десек, өкүнүп бир иш көрүнүп алды да. Анда номер 5'te окуйм дейт. Анан кичен эле колум бош болсо эле эдиреңдеп эмеге кирип барам дейт, жазуучулар союзуна. Ал Токонбай тең түшүмдөн бетер Түзөлеванын кабинетине кирип барам дейт. А киши да жакшы көрөт. Током айтып атпай, ошол жакшы мамиле кылган деп. Анан жакшы көрөт дейт. Анан эле бир күн айтып калды дейт алы, эй, Байдылда Алыкул Осмонов деген жалгыз жашайт. Мен ошону сага табыштайын, ошонун үйүнө барып жаша. Анан кержеңдебей чайын коюп берип, өзүңдүн көйнөгүңдү жуусаң, а кишинин да көйнөгүн жууп кой, эчтеке болбойсуң.
Бир чети бекер жашайсың, экинчи чети тамак ашың кенен болот деди дейт. Анан угуп жүрүп качан а кишиге жолугам деп жүргөн жаным макул эле дедим дейт. Ошентип окуп жүрөм дейт. Алыдан да кабар жок, Алыкулду алып кетпейт. Анан ойлодум дейт, экөө кеңешип алып, мени шылдың кылалы деген турбайбы деп. Ошентип жүрүп анан бир күнү жазуучулар союзуна дагы барып калсам эле, Алыкул Осмонов келатат дейт жактан. Улам тык 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 деп жөтөлүп коюп. Анан жакындаганда эле тура калдым дейт. Салам алейкум десем, алейкум деп башнике да үнүн да чыгарган жок дейт. Башнике эле жазуучулар союзуна кирип кетти дейт. Чын эле ал айтпаптыр атаң дедим. Шылдың кылышкан турбайбы деп турам дейт. Бир кезде кайра чыга кал дейт. Чыга калып эле, "Ой, жана ал айткан бала сенсиңби?" дейт. "Ооба" десем, "Азыр мен кирип чыгайын" деп кирип бат эле чыкты дагы, "Жүр менин" дедим дейт. Аркасынан кетип баратам деп ээчип, анан айтайын деп барып токтоп калып атам дейт. Тиги жатаканадан кичине кийимдеримди, анан кагаз кугасымды алып алайынбы деп айтайын деп, эми шаардын эле ичкен анан чуркап барып алып келем да деп, баягы оюм бүттү, Алыкул менен эми жашадым деп кетип баратам дейт. Анан жолдон ойлоп баратам дейт, эми биринчи эле сураса кайсырымдыр айтып ийсем, эмнени айтсам деп. Бардык дейт, кирсек бир орус кемпир жүргөн экен дейт, ага бирдеме деп кирип кетти дейт. Анан аркасынан кирсем, отуруп турмундай дейт. Жупун экен дейт комнатасы. Тияк бурчта эле китеп чыйылган, биякта эле бурч китеп чыйылган, столдун үстүнө кагаз чачылган, анан 2 кишилик стол бар экен дейт. Анан отурам дейт, өзү кирип кетип, тияктан угулуп атат дейт, тык 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 деп жөтөлүп атат дейт. Анан чыкты дейт, чыкканда эле баягы орус кемпир чай алып кел дейт, чайды ичтик дейт. Анан даярданып отурам дейт, эми кайсырды шатыратып эле ырдап ийсем деп эле турсам эле эчтеке үнжөгөн жок дейт. Чай ичип бүткөндөн эми үйдү көрүп калдың келип тур деп туруп эле ары барды да китептердин арасын аңтарып, бир жукараак китепти алып, "О, менин китебим, окуп кой" деп берди дейт. Анан китепти кармап турсам эле кирип кетип кайра чык дейт, бирдеме көрүп. Могуреке хром өтүк. Хром өтүк. Бул аябай баалуу. Бирок сенин бутуңа кичине 2 размер чоң болуп калар бекен, ошентсе да кийип ал деп өтүктү берди дейт. Анан эми жакшы бар, үйдү көрүп калдың, келип тур деп кана койду дейт. Анан улам бурула калып тык 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 жөтөлүп коет дейт. Анан чыгып алып өзүмчө аябай жаман болдум дейт. Эмнеге келдим? Ушинтип да табыштайбы? Жөн эле келип турмун деп кыжаалат болуп анан кетип баратам дейт. Алыкул Осмонов деген ушундай кишиби деп. Анан жатаканага барып балдарга айттым дейт. Алыкул менен таанышып, ошонун үйүнө барып чай ичип, келатам, мына могу китебин берди, анан могу өтүгүн берди дедим дейт. Анан эле жанталашып балдардын эми көп эле азыр атактуу болуп калган кызматкер чыгармачылык дейт, баары эле барактап көрүп эле, "Ой, ата таластык, накта таластык экенсиң" дейт. Муну бербептир сага" дейт. Алыкул барак берсе да кол тамга берип жазып берет. Эчтеке жок турбай, сен бир жерден таап алгансың бул китепти. Өтүктү болсо бир жерден уурдап келатасың дешпедиби дейт. Ишенбей койчу дейт. Анан ошо бойдон эле китепти улам ар кимсе окуп отуруп эле ар кимсе алып кал дейт. Өтүк болсо керебетимдин астында жатат дейт. Анан бир күнү балдар чогулуп айтат, "Байдылда, өтүктү сатпайлыбы" деп. Эмнеге десем, "Ой, бууреке өтүктү базарда көрдүк, айлата каны жерге тамбай турган оо экен. Эң кымбат ушу хром өтүк экен. Кел сатып эле, алды бутуңда эчтекең жок жүрөсүң, бир батинке сатып ал, анан калганына тамак ичели" дейт. Анан айныма жаным макул деп ана өтүктү көтөрүп алып базарга бардык дейт. Базарга барсак эле кире берсен эле колубуздан жулуп кетти дейт, баягы чоң акчага. Анан бутума бир батинке сатып алдым дейт. Анан кийин калган акчага ошол студенттер бир ай тамак иштик дейт. Анан карабайсың дейт, азыр эми жер чапчып өкүнөм дейт байкуш киши. Эми менде да агесте мээ деле жок экен, акыл айтчу деле киши жок. Ошо китебин коюп, анан бир жолукканда барсам кол тамга жазып берет эле да дейт. Өтүктү ошо бойдон сактап чоң болсо деле кийип жүрсөм, азыр музейин өткөрүп койсом эмне болот эле? Бул Алыкулдун өзүнүн кийген өтүгү эмес беле дейт. Бир орус кийип кетип калды дейт. Уз ойлуу уланымын чыгыштын, улар учкан тоолор менен ырыскым, ошол тоонун оюп туруп аскасын, жаштыгымды, жалынымды уюттум. Зоолор менин, төшөк менен жаздыгым, жатсынанда
жалынымда жаштыгым, тоолор мөгдөп азайганда кубаты, жалын берер менин жазган жакшырым. Мен жөнөкөй эл ичинде бир адам, көктөн эмес жерден таалай сураган, атак даңкым бийик болсун болбосун, бийик жерде төрөлгөнгө кубанам. Ууз ойлуу уланымын чыгыштын, улар учкан тоолор менин ырыскым, ырыскымдан ыраак кетип даңк издеп, жүрбөйт менин, жүргүм келбейт ар жагында булуттун. Байыртан болгон билими, байыртан болгон илими, элдерди мактап өзүңдө, алардан койбо. Кийинки кылымдар ачпай сабатты, кармабай калем кагазды, караңгы болуп жүрсөң да, мекендеп түрлүү тарапты, мен туулган доорго жеткирдиң, мээңе сактап манасты, эзелтен ачпай сабатты. Эч билбей калем кагазды, кой менен кошо жүрсөң да, мекендеп түрлүү тарапты, түптүгөл бизге жеткирдиң, тилиңе басып манасты. Мактагым келет күндөмен, басынтып өзүң сүйлөбө, эпосун ойда жат билген, элдер аз сендей дүйнөдө. Ортодон кээде чыр чыкса, оруңдоп жарың кыйкырса, оозуңду бекем кулпулап отура бергин, унчукпа. Ачуусу келип кекете, ашына берсин жекече. Айтышчу болсоң теңелип, ал сенден ашат экесе. Ызасы сага ашынат, ыйлап да ийет азыраак. Буулуккан буусу чыгарып, бүткөндөн кийин басылат. Чаң салып үйгө бакырат, чатагын бүтпөй батырак. Чамына берип акыры, чарчаган кезде басылат. Басылган кезин билип кой, бакытым сен деп сүйүп кой. Арияң бүттү окшойт деп азилге салып күлүп кой. Ал кезде өзүң күнөөлөп, аз экен сенде күнөө деп, айга окшоп чыккан булуттан ал дагы күлүп жиберет. Көп мактанбай көйрөңдүгүн таштаса, токтоо мүнөз эстүү болуп ар качан, мен барктасам, ал да мени барктаса. Көргөн жерде күлө карап жылмайып, көңүлүмдү калтырбаса какпаса, баланчынын сүйгөндөй жан жок деп, тууган элиң, жолдошторуң мактаса. Бек ишенип берген антты сырыңды, өмүрүнчө өз ичинде сактаса, жүрөгүндө сага арнаган сүйүүсү ысык жана тунук болсо таптаза. Ар убакта арман болбос жигитке сүйгөн жары ушуларды сактаса. Жыргалдын арт жагында куурал бар. Кууралдын арт жагында жыргалы бар. Кардачса кайбирөөлөр ток болбойм деп, жашоодон үмүт үзүп урганы бар. Ток болсо ток мындайым, жок болбойм деп, керсейип кесир сүйлөп турганы бар. Күлкүнүн арт жагында күйүт бар. Күйүттүн арт жагында күлүшү бар. Ээрчишип жүрө берет кезектешип, мезгилдин күнү менен түнү сымап. Барда бар, жокто жоктой мезгил өтүп, заманга салым кошуп үлүшүн ал. Турмушка туткун болсо чабалдыгың, көрө бил жакшылыгын, жамандыгын, адамга кылча болбой арамдыгың, заманга салым кошуп адалдыгың, дүйнөдө тирөлүктөй жашай берсең, сөз эмес адамдыгың, амандыгың. Карасам байкап алыстан, калпага окшош тоосуна
кандай бир уус текти болду экен. Карегим түштү козуна. Ошол уус эгер сен болсоң, ой сулуу сага айтарым. Мага да бирди жасап бер, кийейин кыргыз калпагын. Айылда, шарда болсом да, алганда кээде колума, ардактап сүйгөн мекеним ала тоо түшсүн оюма. Түшүнбөдүм эмнегедир экөөбүз. Кээ бир кезде жаман жакшы дешебиз. Уккун курбум, билгин курбум, миң жашаган киши жок. Бул дүйнөдөн бир өтөрүн өтөбүз. Калар артта кадырлашып сыйлашуу, калар артта катарлашып бир басуу. Тирүүлүктө канча болсо сыйлашуу, өлгөндө да шончо болор ыйлашуу. Өлүм келер уурулардай сырайтпай. Биз кетербиз, бирок калат турак жай. Турак жайга тутка болот балабыз. Караңгы үйгө жарык кылган чырактай артыбызда өрнөк калса түңүлбөс. Балдар менен тирүү жашар, тирүү кез. Акыл насат сөзүбүздү эскерсе, анда биздин жоктугубуз билинбес. Ырасымын жаратканга Кудайым, бала күндөн манас тугуп кулагым, замандашы болуп улуу Чыңгыстын сүйүп окуп байдылдардын ырларын, мен ырларсыз элестете калбаймын. Бул өмүрдүн рахатын, жыргалын, бактылуумун окуп жүрүп байдым, байдылданын кыргыз жандуу ырларын уккан сайын курчуганып кулагым. Бул жашоонун рахатын, кереметин туямын. Ар бир күндүн ырдалуучу ыры бар. Ар бир күндүн айтылуучу сыры бар. Бул өмүрдүн билгин келсе, бул жашоонун билгин келсе кадырын, жакшырлардын саптарынан табылар, байдылданын саптарынан табылар. Толкун боло деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99 өнөрдүн эси болу деп, эй толук эмне төрөгөн сени мени. Чогуу болуп толордун бийик жери, чогуудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп, эй чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Айкөл болот кыргыздын жигиттери, шаңшы учкан бүркүттөй бийиктеги. Ак калпагы туюнта тала тоосун, эй алкыныш шат алдында күлүктөрү. Чогуу болот толордун бийик жери, чогуудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп, эй чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99 өнөрдүн эси бол деп, эй толук эмне төрөгөн сени мени. Айкөл болот кыргыздын жигиттери, шаңшы учкан бүркүттөй бийиктеги. Ак калпагы туюнтар ала тоосун, эй алкыныш шат алдында күлүктөрү. Чогуу болот толордун бийик жери, чогуудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол
көкөм сени мени. Намыстуу кыргыздын жигиттери. Айталы, көзден чачып сен жалын, көктен чачып күн жалын. Екі ортада ысықта күйіп кетті бір жаным. Ер көзіңде дил барым, ер көзіңде дил барым деді. Же болбосо мен ошол Байдылданыр екен билбей эле, аққу жоқ жерде көл көрксүз, аялсыз жерде ер көксүз деп. Же болбосо жылкычы бозой, деги койчу. Мен кийин гана билдим да. Демек, ал эл акыны ал элек кезинде эл акыны деген наамды 91-жылы алып тур. А бул мен айтып аткан кез 67-68 жылдар. Демек, бул акындыкты бул тагдыры да. Анан эми Байдылда Сарнагоев кыргыз поэзиясында эмне менен калды? Ал ак калпагыны менен калды. Андан кийинки поэзиясынын өзүнүн чыгармачылыгында эң жеткен бийиктиги бул Мидинге кат. Мындай сыяктанганда оңой сыяктанат, кат жаса кат жазып коюп тур депчи. А чынында тереңирээк сүңгүп кирсең, Мидинге эмес, ал Байдылданын Байдылдага жазган каты. Байдылданын жан сыры. Ал Байдылданын эле эмес, ошол Саякбай Каралаев, Карамолдо Орозов, Алы Токонбаев, Темир Кулметалиев, Аскар Түлеев, анан өзү ошолунун тарткан азабы, тагдыры, кыргыз көркөм адабияты кандай тагдырга тушуккан, ошолор кайталаңыз тагдырлар кандай турмуш чекти, кандай күн өткөрдү. Мына ошонун бар үңүлүп караганда бул трагедия, азап. Мына ошондон эле көрүнүп турат. Мында Байдылданын байдылдалыгы, анын сыр жашырбас ачыктыгы. Курчусун деп талант шыгым сезимим, Байдылданын иштин бир кез кешигин. Тырбалаңдап жетишинче ал күчүм, жүрөм термеп поэзия бешигин. Сөздүн арнап ойдо калар тазасын, залкар акын берген ыйык батасын. Жазбай калсам жашоо супсак сезилип, кыйын болуп калды ырсыз жашашым. Ташка салса ташыр кабас дулдулдай, табынды эле таланттуу акын Тургунбай. Ошол маркум тааныштырып аланан, Байдыкемди ээрчип жүрдүм бир жылдай. Коймол жуган көздөн нурум чачырап, кезим болчу солкулдаган жашыраак. Байдыкемдин ошондогу ички иштер батальондо кызмат кылдым азыраак. Унуткарып жылуу үй-жай тамакты, ичиркенбе иштик вино аракты. Мас болсоң да жазган ырың жаткайт деп, залкар акын катуу койчу талапты. Байдыкемдин бата санык тийгенби, же жараткан мээрим салып сүйгөнбү, айтор билбейм, поэзия акыры ээлеп алды бардык жашоо дүйнөмдү.
Ортокмун жыргалыңа азабыңа, ырларым жөнөй берген сапарыңа. Силерди өзүм үчүн жазган жокмун, эл журттун арасында жашагыла дейт. Дебек кыргыз барда Байдылда Сарногоевдун ырлары түбөлүккө жашай бермекчи. Бүгүн ЛТР каналында Мен издесең ырларымдан табасың көрсөтүүсү болду. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.